Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы тригонометриялык функциялардын касиеттери. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Сабактын максаты синус, косинус, тангенс жана котангенстин касиеттерин үйрөнөбүз. Чейректерге карата тригонометриялык функциялардын белгилери, бул функциялардын тактыгы же жуптугу жөнүндө түшүнүк алабыз. Ал түшүнүктөрүбүздү эсептерди, мисалдарды иштөөгө пайдаланып көнүгөбүз. Логикалык ой жүгүртүүбүздү эсте тутуу көндүмдөрүнө ээ болобуз. Мурунку сабакта балдар мен силерге таблицаны жаттап, калганын толтуруп келгиле дегем. Ошол таблица боюнча бир аз кайталап алалычы. Мен өткөн сабакта айтпадым беле, бул таблица эсте тутууга оңой жардам берет деп, мен силерге оңой жолдорун көрсөтүп бергем. Толтурдуңарбы? Анда бир сыйра көз жүгүртүп өтөлү. Айлана сызганбыз. Айлананы 30 градустан бөлгөнбүз. Буларга биз 0-дөн 12-ге чейин белгилейбиз. Дагы кайталайм балдар. Бул силер үчүн жаттап калуу үчүн гана шпаргалка түрүндө мен бергемин. Бул жаттоого оңой жолу. Координаталык чекиттерди койгонбуз. 0 чекити 30 градус, 60 градустук маанилерди жазганбыз. Бунун баары эсибизде балдар. Мен кайталоо үчүн гана көрсөтүп жатам. Мына карагыла. Экинчи чейректин бурчтары, үчүнчү чейректин бурчтары. Ушул жерге көңүл буруп коелу. 2 жана 4 чекиттери бири-бирине симметриялуу чекиттер. Ордината огуна карата симметрия. Бул чекиттердин абсциссалары карама-каршы белги өзгөрөт, ал эми ординаталары чекиттери сакталат. Мына ушул эреже менен биз калгандарын жазып чыкканбыз. Мен силерге көрсөтөйүн, карап отургула. Ордината огуна карата симметрия түзүп, чекиттерди койгонбуз. Бул таблицага кайсыл жерге көңүл буруп койсоңор болот. Көк тик бурчтуктун чокусундагы чекиттердин координаталарынын модулдары бирдей. Чейрекке гана карата белгилерин аныктап койгонбуз. Кызыл тик бурчтуктун чокусунун координаталарынын каралачы модулдары бирдей. Жана ошондой эле ак тик бурчтуктун чокусундагы координаталары бирдей. Мына ушуларды эле көз алдыңарга элестетип, мээңерге эстеп койсоңор болот. Эми бүгүнкү сабакта биз көзүбүзгө көнүгүү жасоодон баштайлы. Мен азыр силерге синус альфа дегенде 1 жана 2 каралы чейректерге карата көзүбүздү көнүгүү жасайбыз. Синус альфа 1 жана 2, 3 жана 4. Кайталайбыз. 1 жана 2, 3 жана 4. Косинус альфа дегенде каралачы 1 жана 4, 2 жана 3. Кайталайбыз. 1 жана 4, 2 жана 3. Тангенс, котангенс альфа дегенде 1 жана 3, 2 жана 4. Кайталайм. 1 жана 3, 2 жана 4. Эстеп калгыла. Бул кийинкиге керек. Экинчи көнүгүүбүз ордината огуна карата көнүгүүлөр жасайлы. Координата башталышынан y огунан жогору көздөй. Жогору көздөй. 0-дөн төмөн көздөй. X огунун 0-дөн жогору көздөй. 0-дөн төмөн көздөй. Эми абсцисса огуна көнүгүү жасайлы. 0-дон оң жакты көздөй. 0-дон сол жакты көздөй. Кайра бир сыйра кайталап коелу. 0-дон оң жакты көздөй. 0-дон сол жакты көздөй. Мына биз ордината огунун 0-дөн жогору жагы оң белгилерди аларын эске алып эле синустун биринчи жана экинчи чейректе кандай белгилерин аларын жанагы көнүгүүдөн карап коелу. Каралачы, мына биринчи жана экинчи чейректе оң белгилерге экен. Эми ордината огунун 0-дөн төмөн жагын карайлы. Каралачы, 0-дөн төмөн жагы бул терс маанилерди алат. Ошондуктан синус
альфабыз 3-4 чейректе терс белгилерге ээ. Эми косинус боюнча жазып көрөлү. Түшүндүңөр да, мен кандай түшүндүрүп баратканымда. Косинус альфа 1-4 чейректе оң белгилерди алат. Эмне үчүн? Биз ал абсцисса огун карайбыз. Абсцисса ого 0-дун оң жагы оң белгилерди алат. Ошондуктан косинусубуз 1-4 чейректе оң белгилерге ээ, 2-3 чейректе минус белгилерди алат. Тангенс жана котангенстин белгилерин аныктап алалы эми. Тангенс, котангенстин белгилерин аныктоо оңой эле. Синус, косинус аркылуу туюнтуп алсак деле болот. Же болбосо тангенс, котангенстер x жана y-тан көз каранды да. Ошон үчүн чейректерди эле карап коелучу. Мына биринчи чейректе синус, косинус экөөнүн белгилери бирдей, анан 3-чү чейректе белгилери бирдей. Ал эми 2-4 чейректе белгилери ар башка. Анда белгилери бирдей болгон чейректерде оң белгилерге ээ, ал эми белгилери ар түрдүү болгон чейректерде минус белгиге ээ. Себеби белгилери бирдей болгон сандардын катышы плюс эле белгини алат. Ал эми белгилери түрдүү болгон сандардын катышы минус белгиге ээ. Ошондуктан тангенсибиз 1-3 чейректе плюс, 2-4 чейректе минус. Котангенсибиз дагы 1-3 чейректе плюс, 2-4 чейректе минус. Мына белгилерди оңой эле жаттап алсак болот бекен? Анда эмесе 1-2 чейректе синусубуз дагы айталайм, 0-дөн чоң маанилерди алат. 3-4 чейректе 0-дөн кичине маанилерге. Косинусубуз 1-4 чейректе 0-дөн чоң, 2-3 чейректе 0-дөн кичине. Тангенс, котангенсибиз 1-3 чейректе 0-дөн чоң, 2-4 чейректе 0-дөн кичине. Мурунку сабакта тригонометриялык функциялардын аргументине толук айлануу 2π же болбосо 360 градусту бүтүн сан жолу кошкондо алардын мааниси өзгөрбөй тургандыгын көргөнбүз. Эсиңерде бар да, альфа плюс 160, же болбосо альфа плюс 2 көбөйтүлгөн 360, же болбосо альфа плюс 3 көбөйтүлгөн 360 жана башка. Бул учурда маанилер өзгөрбөйт дегенди эсибизге түшүрүп алалычы балдар. Бул мурунку сабакта мен а 0-дөн чоң же барабар болгон учурларын караганбыз. Эми биз терс аргументтүү тригонометриялык функциялардын маанилерин оң аргументтүү тригонометриялык функциялардын маанилери аркылуу туюнтуучу формулаларды карайлы. Ал үчүн координаталык тегистик алабыз. Координаталык башталышы бул О чекити, абсцисса огунан А чекитин алып, ушул ОА радиусу аркылуу айлана жүргүзөбүз. ОА радиусун альфа бурчуна бурууда ОВ радиусуна өтөбүз. Ал эми ОА радиусун минус альфа бурчуна буруп ОВ1 радиусуна өтөбүз. В1 чекитин туташтыралы. Абсцисса ого менен кесилиш чекитине сыны коелу. ВО-В1 үч бурчтугу тең капталдуу үч бурчтук. ВС үч бурчтугунда ОС жагы X-ка, ВС жагы Y-ка барабар. ОС болсо ВО-В1 бурчунун биссектрисасы. Анда В чекити менен В1 чекити OX огуна симметриялуу чекиттер. Симметриялуу чекиттердин X абсцисса огуна же болбосо, кайталайм, абсцисса огуна симметриялуу чекиттердин абсциссасы сакталат, ординатасы карама каршы белгиге өтөт. Же болбосо минус Y болсо, анда V1 чекитибиздин координатасы X минус Y болот. Эми биз минус бурч боюнча аныктамаларды жазып көрөлү. Бурчтун синусу, же болбосо синус минус альфа. Бул минус Y-тын, мына бул жерден көрүп атабыз балдар, минус Y-тын эрге болгон катышына барабар.
терс санды оңгу санга бөлсөк терс сан келип чыгат. Y-тын эрге болгон катышы бул синус альфага, алдына минусту койсок минус синус альфа болот. Же болбосо синус минус альфабыз минус синус альфага барабар экенин көрдүк. Бул синусубуз так функция. Эми бурчтун косинусун жазып көрөлүчү. Косинус минус альфа. Минус бурч боюнча жазып атабыз да. Анда бул x-тын эрге болгон катышына барабар. X-тын эрге болгон катышы бул косинус альфа. Демек, косинус минус альфабыз косинус альфага барабар. Косинус жуп функция экенин көрүп атабыз. Эми бурчтун тангенсин жазалы. Тангенс минус альфа. Тангенс минус альфабыз минус y-тын x-ка болгон катышына барабар. Терс санды дагы оң санга бөлсөк минус сан келип чыгат. Y-тын x-ка болгон катышы тангенске, алдына минус койсок минус тангенс альфа болот. Же болбосо тангенс минус альфабыз минус тангенс альфага барабар болот экен дагы. Тангенс так функция экенин көрүп атабыз. Бурчтун котангенси же болбосо котангенс минус альфа. Котангенс минус альфабыз x-тын минус y болгон катышы. Оң санды терс санга бөлсөк терс сан келип чыгат. Бул болсо минус котангенс альфага барабар экенин көрүп атабыз. Же болбосо котангенс минус альфа барабар минус котангенс альфага барабар. Котангенсибиз дагы так функция экен. Каралачы, могу функциялардын ичинен дагы бир сыра кайталайлы. Синус, тангенс, котангенс так функциялар экен. Ал эми косинусубуз жуп функция экенин көрдүк. Мунун негизинде мына каралачы, биз мынандай формуланы алдык. Так, жуп, так жана так. Же болбосо косинустан башкалары так функциялар экенин көрдүк. Эми биз көнүк иштеп көрөлүчү. Бизге мынандай көнүк берилип атат. Төмөнкү таблицанын бош торчолоруна тригонометрикалык функциялардын маанилеринин тиешелүү белгилерин койгула дейт. Эстейли, жана биз көзүбүзгө көнүгүүлөрдү жасабадык беле балдар. Ошол көнүгүүлөрдү эстеп көргүлөчү. 15 градусубуз бул кайсы чейректин бурчу? Биринчи чейректин бурчу. Биринчи чейректе синуста, косинуста, тангенстагы, котангенстагы оң белгилерге болгон. Демек, баардыгы тең плюс. Экинчи 91-ди карайлы. 91 градусубуз кайсы чейректин бурчу? 91 градусубуз бул экинчи чейректин бурчу. Экинчи чейректеги синус, косинустарды эстегилечи, жана көзгө көнүгүү жасады. Кана? Ооба, синусубуз эле оң белгини алган, калгандары терс белгини алган. Эми 306 градусту карайлы. 306 градусубуз бул кайсы чейректин бурчу? Биринчи чейрегибиз 0-дөн 90га чейин, экинчи чейрегибиз 90-дон 180ге чейин, үчүнчү чейрегибиз 180-ден 270ге чейин, ал эми төртүнчү чейрегибиз 270-ден 360га чейин. Анда бул төртүнчү чейректин бурчу турбайбы? Төртүнчү чейректи эстегиле. Кана? Эстедик балдар. Мына төртүнчү чейректе бизге косинустан башкасы минус белгилерди алчу. 187 187 бул кайсы чейректин бурчу болот? 187 үчүнчү чейректин бурчу. Үчүнчү чейректе синус, косинус терс белгилерди, тангенс, котангенс оң белгиге ээ болгон. Мына балдар, биз таблицаны толтуруп койдук. Кийинки көнүгүүгө көңүл буралы. Бурчтун чейрегин жана белгисин аныктагыла дейт. Косинус 500 градус болгон маанини табалы. Белгисин жана чейрегин аныктайлы. Ал үчүн чыгарып көрөлү. Косинус 500 градусту биз мына могу түргө ажыратып алабыз. Муну мурдакы сабактарда көргөнбүз балдар. Косинус 360, демек 500дө толук айлануудан бирөө бар 360, ана плюс 140. Бул жазууну биз косинус 140 деп эле жазып алсак болот. Бул кайсы чейректин бурчу болот экен? Экинчи чейректин бурчу болот. Косинусубуз экинчи чейректе минус белгиге болчу. Жообуз демек экинчи чейрек минус белгиге. Анда Б варианты туура экен.
Эми дагы бир эсепти иштеп көрөлүчү. Катангес минус 1110 градус дейт. Маанисин тапкыла дейт, эсептегиле дейт. Кана азыркы биз чыгарып алган формуланы пайдалансак болот. Катангес минус альфабыз эмнеге барабар эле? Катангес минус альфабыз минус катангес альфага барабар болчу. Анда биз альфанын ордунда минус 1110 градус болсо, анда биз кантип жазып алсак болот? Минус катангес 1110 градус. Бул жазууну жазганды дагы билебиз, балдар, 1110 градуста толук айлануудан 3 бар. Анан дагы 30 градус бар. Демек, толук айлануудан 3 дагы, анан 30 градус. Анда бул жазууда биздики минус катангес 30 градуска барабар. А минус катангес 30 градусту таблицадан жатка билебиз да, балдар. Бул минус тамырасында 3-кө барабар. Демек, жообуз минус тамырасында 3-кө барабар экен. Түшүндүкпү, балдар? Эмесе, 3 тапшырманы жазып алгыла. Китеңирдеги 18-19, 20 көнүгүнү чыгарасыңар. Балдар, ушу менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.